Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономикасы алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны минтип айтып атат. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп ырдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелик койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн. Кайталангыс талант обончу төкмө акын Элмирбек Иманалиев дүйнө салды. Бул таланттуу инсан тууралуу сиз эмнелерди билесиз? Ал тууралуу сиздерге кызыктуу фактыларды сунуштайбыз. Аккан арыктан суу агат. Элмирбек Иманалиевдин чоң энеси кадимки Токтоголдун үзөңгүлөшү Эшмамбеттин кызы болгон, андыктан улуу өнөр канында бар. Элмирбек 4 жашында тамга танып алгач эле окуган китеби Манас болгон. Манасты жаттап кээде оюнанда чыгарып албайтчу. Элмирбек 4 жашында эле тамга танып алгач эле окуган китеби Манас болгон. Манасты жаттап кээде оюнанда чыгарып албайтчу. 3-4 класста окуп жатканда ыр жазуу дымагы ойгонуп, классташ кыздарына сүйүү саптарын арнай баштаган. Комуздун коштоосунда ардаган өнөрүнүн тушоосу 6-классында кесилген. Таланттуу атактуу акын Тууганбай Абдиевге жагып шаарга алып кеткен. 15 жашында Ак таңдай 93 фестивалында баш байгени жеңип алган. Иманалиевдин төкмөлүк өнөрү тууралуу көпчүлүк айтышка түшкөндө, буй далбай шар төгөт, сөзүнүн көркөмдүүлүгүнө, уйкаштыгына, обунуна өзгөчө көңүл бурат. Ар бир акын менен айтышканда ар башка обонго салып ырдайт. Мисалы, казак акындары менен айтышканда комуздун домбуранын коштоосунда, казак обондору менен сабалата төгөт. Ал сахнада өзүн эркин кармап, жадырап жайнап отуруп айтышат деп сапатташат. Обончу актер, көпчүлүк сүйүү буккан бир канча муңдуу ырлардын автору. Жалгыздыктан жадап бүттүм, Ак секет, Булбулум, Боздотпочу аттуу эл арасында белгилүү ырларды жараткан. 2003 жылы Кыргыз улуттук Токтогул Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрында коюлган Токтогул аттуу пьесанын башкы каарманы Токтогулдун ролун ойногон. Алгачкы сүйүү аруу махабат. Төкмө акын биринчи жубайы Гүлбү Ороскул кызы менен 1994 жылы таанышкан. Анда Элмирбек 15-те, Гүлбүбү 16-да болчу. Жигит филармонияда кыз Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында окучу. 1 жыл сүйлөшкөндөн кийин баш кошушкан. Ортодо 2 кызды тарбиялап, 15 жыл бактылуу өмүр сүргөндөн кийин 2 ача жолго түшүшкөн. Жары Нурзаттын кесиби, медицина кызматкери, андыктан чыгармачылыктан алыс адам. Элмирбек Иманалиевдин экөөбүз ооруканадан таанышканбыз. Бир учурда ден соолугума байланыштуу тез-тез ооруканага жатууга туура келди. Ал менин жеке медайымым болуп, таанышып калдык деп айтканы бар. Жубайлар 3 баланын ата-энеси. Учурда көзгө басар акындардын сап башында. Алган сыйлыктарын санап отурсак, ого эле көп. 2016 жылы маданиятка кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына ээ болгон.